Распаковка Пиндододан келген 20-дай 19-20-21 товар окшойт. Баарын чогултуп туруп бери ачтым. Бул бизде айфонго зеленый чехол берген. Бунун линзасы да бар экен. Если баасын билем десеңер 12 эле. Могул жакта сүрөткө чыгып аткан цифраны көбөйтсөңөр сомго айланат. Ошондой кылып биле алсаңар болот. Бул болсо чөп дедим го, паластын үстүндөгү жүндөрдү, чачтарды алат, тазалайт. Ал эми бул этот стекло, защитное стекло. Это эмне деп коет? Шпион дегени. 271, бул где-то 30-40 сом. Кийгирдиңерби, любой айфонго ошентип заказ берип алдырсаңар болот. Ютубка да Пиндодо бекер урокторду чыгарам. Ал эми бул кийинкиси болсо, бул спортивка. Верхний черный, качествосы кичине, бирок чурак келди. А так кийип жүрөм, кийгенге болот. Эми прям өлүп калган эмес. Мына кийимандай болот кийгенде. Кийинки бул кайынсиңдин товарлары 1-2 жолу көргөзүп койгондон кийин бул өзү эле заказ берет. Мен барып алып келгенде ачып койгом. Көбүрөөк болсун деп ушинтип ачып көргөзүп атам. Мына цепочкасы, качествосы жакшы, 3 юань экен. Ал эми кийинки бул кичинекей коробка. Не десеңер азыр ачабыз. Айтпай турайын. Карап тургула. Вот, бул подарочный сонун коробка, көрдүңөрбү? Ичин ачсаңар, ичинде саат бар. Вообще сонун, дорого, богатый деп кой. Ичинде эмеси менен вот ешкен кетип калды болду. Бул болсо кофточка. Кофточка ак. Мындай кармаганда экен да. Ткани сон приятный экен, сыялак. Ал эми кийинки болсо, бул чыптама токулган. Үстүнө астынан замочкасы бар, иштейт, вообще сонун, чак өзүнө. Өзү берген муну бар. Силер деле ошентип өзүңөр берип алсаңар болот. Азыр дагы көргөзөм жакындан. Бул мойну ушундай. Вот сонун экен. Ал эми кийинкилер бул балдардыкы, өзүмдүкү, дагы кичинекей кичүү кайынсиңдим бар, ошону алдык. Школага бергенбиз кийимдерди. Азыр мунун баарын алып, кичинекейинен баштайбыз. Распаковканы мен ютубтан өлө көрчүмүн, азыр өзүм тартып атам го. Биринчи видеом ютубка. Ал эми бул гольфа. Ушундай гольфа бергенбиз, кыска юбка менен кийгенге деп. Азыр кийген дагы сүрөтүн салып коем бул жака азыр. 3 юань, мынакей мындай болду. Ал эми кийинки бул эмне? Унутуп койдум мен уже. Это юбка. Бул юбка тенниска. Ичинде шортасы менен, мен каралдардан издеп вообще таппай койдум базардан. Ичинде шортасы бар экен, ткань дагы жакшы. Катуу тканьдан экен, кийгенин чыгарам азыр. Мынакей мындай болду. Кийинкиси бул балама берген двойка. Бул двойка где-то 130 сом болот. 10 юань экен. Берип койгом да, проверка кылып, мындай болду. Ал эми кийинки азыр ачабыз. Бул сумочка. Бул деле арзан эле. Кымбат эле кийим бере элек, негизи арзандардан берип коем көрөйүн деп. Мындай болот. Ал эми кийинки товар, бул носки. Өзүмө 10 штук носки бергем. Актан, карадан кийип жүрөм күнүгө 5 күндөн которулуп жүрөм. Мына салфандар дагы сонун, салып коесуң, бекитип коесуң. Ушундай салфандар дагы сонун келет. Эми кийинкиси бул фиолетовый баштыкта. Это корсет сыяктуу. Рубашканын үстүнөн кийет. Качествосы сонун, ичинде поролону бар. Аркасы резинкада. Азыр мындай отурат экен, ошондой кийлет. Ал эми кийинки эмнеге бул? Этот рубашка сыяктуу.
Соған кен бір бархат менен чапчак болду балакна. Бул кийинки юбка вырез менен необычный модельде. Бул дагы чак болду. Ал эми кийинки предпоследний окшойт. Бул носкилер. Балдарыма носки бергем. Эки балам окшош кылып 10 бердим. Ал эми кийинки муну көрсөңөр, это коробка да, сыртынан билинип турат. Коробкасы вообще болбой калыптыр. Ал эми ичиндеги ботасы болсо чапчак болду. Прям 24 юанга келген. Где-то 201 окшойт. Мына мындай болду. Ал эми бул кийинки тоже кайынсиңдимдин заказдары. Бул этот масляный эмес деп коелу, ошондой шоколадный экен. Что-то мага жакты, прям жакшы жыттанат экен, билбейм. Кому как, но башка да алса, башкасына заказ берсе болот. Кийинкиси бул өзүнө сумочка беттир. Арзан эле сумка. Биякта 1000 сомго бир сумка алсаңар, Кытайдан 5-6 сумка алсаңар болот дей. Бул коробканы кийетесиң, көрдүңөр да, болбой калыптыр. Бирок ичин ачса болот. Сырты калтырак, ичин жалтырак. Ичинде сумканы кийетесиз, вообще суперский, качествосы вообще сонун. Ремени бар, ичинде Кытайдын абасы менен келген. Мындай болуп тагынып жүрөт.